Бул видео эми тарады. Ош Пишек жолунун таш көмүргө жакын жерде бензовоз кандай жарылган, ал видео көзөмөлгө түшүп калган. Самат кыргыз жеңилүү ызасын тартты, ал атаңдашынан жеңилип калды. Ысык көлдө милиция кызматкерлери кайрадан 3 кыз чөгүп бараткан жеринен куткарып калышты. Түркияга кайрадан Аллахтын сыноосу келдиби? Токойдон чыккан өрт жалын шаарларды дагы каптап жатканын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Aldız ele maşınanızı aldız ele toxtatып koyup bekleyiңiz. Onu bayki gördük. Ысык көлдө милиция кызматкерлери сууга чөгүп жаткан 3 кызды куткарышты. Чолпон Ата шаарында милиция кызматкерлери 3 жашы жетилик кыздарды сууга чөгүп кетүүдөн сактап калышты. Бул тууралуу Ысык көл облустук милициясы билдирди. Маалыматка ылайык окуя 26 июлда Көгүлтүр эс алуу пляжында болгон. Анда милициянын кайгылуу күзөт кызматынын өкүлдөрү жээктен болжол менен 10-15 метр алыстыкта жаш өспүрүм кыздардын сууга чөгүп жатканын байкап калышып, сууга киришип, аларды аман эсен алып чыгышкан. Териштирүүдө куткарылгандар Жалал-Абад облусунан келишкени аныкталды. Алардын атендилери милиция кызматкерлерине ыраазычылык билдиришкен. Учурда факты каттоого алынып, тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Самат кыргыз жеңилүү ызасын тартты. Бул жолу да Эмиль Новрозовдон. Самат Абдырахманов Москвада өткөн ABB Knuckle лигасынын турниринде орусиялык мушкер Эмиль Новрозовго калыстардын чечими менен жеңилип калды. Эске салсак, мушкерлер 2023-жылы Hardcore FC уюмунун титулу үчүн кескелишип, анда дагы Новрозов калыстардын чечими менен жеңишке жеткен. Ал беттеш Москвадагы СК Арена спорт комплексинде өткөн. Беттештен кийин кыргыз мушкери атаңдашын кайра реванш өткөрүүгө чакырган, бирок атаңдашы бокс менен алектенерин айтып, реванш кылуудан баш тарткан болчу. Аптаптагы алаамат. Түркиядагы катуу өрт Бурса шаарына жакындап бара жатат. Тилси жол ысыктан улам чыккан. Бир нече күндөн бери тиешелүү кызматтар аны өчүрүү аракетинде. 2000ден ашуун адам эвакуацияланды. Түркиянын Бурса провинциясында чыккан токой өртүнөн улам 2000ден ашуун адам эвакуацияланганын түрк маалымат каражаттары жазышты. 26 июль кечинде Курсу жана Кестел райондорунда толдордо башталган өрт катуу шамалдан улам тездик менен жайылып кеткен. Мындан улам бийлик Карахитир аймактагы тургундарды эвакуациялоо чечимин кабыл алган. Эвакуациялангандар үчүн тамак-аш, барды керектүү нерселер даярдалган. Транспорт жана инфраструктура министри Абдулкадир Ыралоглу өрттү өчүрүү үчүн учактар колдонулганын билдирди. Өрт 110 гектарга жакын аянтты каптаган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Таппаганы жок. Блогер Канат Шабданбаев кайрадан таң калтырды.
Кытайда Бейлуу дарыясы ташып сел жүрдү. Кытайдын Шэньси провинциясынын Вуки округунда 12 саатка созулган нөшөрлүү жаандан улам Бейлуу дарыясында суу ташкыны жаралды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Суу ташкыны округдагы калктуу конуштардын көчөлөрүн жана негизги инфраструктураларын каптаган. Сел көпүрөлөрдү унааларда агызган. Селдин кесип этинен тургундар үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Куткаруучулар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери сууда калган адамдарды эвакуациялоо иштерин жүргүзүшкөн. Айрым аймактарда электр жана байланыш системалары иштен чыккан. Табигый кырсык олуттуу зыян алып келгени айтылууда. 200 км/саат. Балыкчынын экс-мэри чөгүп кеткен унаасын көрсөттү. Балыкчынын экс-мэри Султан Кермалиев жаштарды жарышпоого чакырып, талкаланган БМВны көрсөттү. Ысык көлдө эс алуучулар жээкти тосуп калган чатырларга нааразы болушту. Социалдык тармактарда ысык көл жээгинде тартылган видео тарады. Анда көл жээгине көлөкө үчүн коюлган чатырлар өтө жакын орнотулган айтылып, жарандардын нааразычылыгы билдирилет. Видеонун авторунун айтымында чатырлар көлдөн болгону 1 метр аралыкта коюлуп, жээк бойлой басканга мүмкүнчүлүк калбай калган. Ал белгилегендей, эрежеге ылайык мындай чатырлар жээктин кеминде 5-8 метр алыстыкта турушу керек болчу. Бул көрүнүш көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратып, тиешелүү кызматтардан тартиптик көзөмөлдөөнү талап кылгандар арбын болууда. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зарп болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирланд. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Жанагы айтканым ушул да. Суу 1 метр. 1 метр зонтиктер сразу. Арендадагыларчы. Ушуларды бир 5-10 метрга кадимкидей жылдырып койсочу, бир ништяк болуп калат да. Оюңуздар жаза кетиңиздерчи, ушу көлгө келип эс алгандар арабызда эми бардыгы эле көлгө барып келди да. Же баргандар бар, эми келгендер бар. Ошолор. Мына могу зонтикти ачса кадимкидей. Бул кандай ошондо? Могу зонтиктерди алып туруп эле мияка эле тыккылап койбойбу? Как раз жетет да. Мен лично оюм, сиздердики кандай жазып көрүңүздөрчү. Так, получается вот внизу подушка, я думаю, что нога болит, она ударила, оказывается. Здесь, короче, свет идет. Сейчас с той стороны тебя открою. Галимый пластик, оказывается, тут все. Что, все детали собирать, пригодятся, нужны будут? Там на дороге детали валяются, весь пластик соберу сейчас, наверное. Так, в принципе, нормально, вот это место. В принципе, ничего. Тиштирип атышат.
Mana sata. Kanal uca başladı. Ayağından başladı ne gel. Ya uca başladı. Бексултан базары көчүү уланууда. Госрет машинасы, маттардын машинасы жүктөп атат полностью. Арава менен алып чыккан, арава менен алып чыгып атат. Жинаңыз эми, сиз жинаңыз эми болуңуз. Жок, ушундай. Машина бош да. Жок, турат кон ар жакта машиналар. Шоколад базары. Базардагылар келип четинен жайгашып атышат.